Hoş. Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçüleri, fermerler, amansızlar bu, kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн biz sizlerge satıla turgan 5 baş koy көрсөтүп беребиz. Дагы анча-мынча коз кочкор, ургач козулар бар, аягына чейин көрсөңүздөр болот. Бул Бишкек шаар Манас аэропорту, Дача суу. Буйруса ушул койлор күн мындай бир көп, бит особо темная кой деле жок. Но сиздерге мындай алдын ала эскертип атабыз да, эгер камерадан темный көрүнсө кыжалат болбоңуздар деп айтып атабыз. Ошо задний фондагы анча мындай эме бере бербейт, 5 баш кой. Экөөсү козулуу, бир эркек, бир ургач экен. Кичинекей ургач, чоң эркек. Мынабысы эркек, артында турган ургачы. Так, энелер кайсы койлор болуп калат? Мына ошо экөө окшойт, Мына эмне биринчи туутпу? Мына кой. Биринчи туут, ургач коз ошонуку. Мына эркек энеси менен турат. Так, бул үчөө козусуз, Козусу жок. Качан тууп калат ошондо булар? 4 ай, 4,5 айдан. Битте булардын козулары сатып кетти. Козулар бөлүнүп, кайра кочкор секирди, ушта перегул андай мындай же секирбей калган болсо, анда сиздер каалаган кочкоруңуздарга коюп аласыздар. Кыскасы, пока үчөөсүдө козусу жок, экөөсү козулду айта берели анда, Болду. Жаштарын кандай дейбиз булардын? 4 тиш, 6 тиш, 8 тиш. 4 тиш, 6 тиш, 8 тиш. Эң жаш чоң мынау койда турабы? Мынау койда турабы? Эркектин энеси. Эң жашы мынау. Эң жашы мынау. Кызыл бирка ошо. Ургач коздун энеси мына биринчи туут экен да ушул. Бааларын кандай кылабыз булардын? Бааларын 48 сурайбыз. Курбой 48 миң сомдон, Кулактын расположениялары правильный, карбонос. Кыскасы бүт маалыматтарын уктуңуздар, Эми койлор мынусу бойлуу экен. Ортодо мына тургандагы бойлуу экен. Эми ошо биринчи туут бир аз бою чаканыраак. То есть мындай өлчөбөдүңүздөр, бойлорун, Арасында ушул экөөнү өлчөлгөн 88 койдор. Мына экөө, Мына экинчи бул. Болду. Эми өтө эле кичине койлор эмес, кичине камерадан да билинип турат го, 1-2-3 сантиметр көп нерсени чечпейт. Главный өңү, куйруктары, кулак башы жакшы болсо, кичине кой деле чоң тууй берет, чоң кой деле кичинекей тууй берет. Ал боюнан өтө деле коркпосоңуздар болбойт. Эми конечно 80-дик кой болсо кичинекей, конечно 92-лик кой экөөнүн айырмасы 12 сантиметр, 10 сантиметр разница болсо, анда баасынан дагы ошончолук айырма болот. То есть айтайын дегеним 1-2 сантиметр көп нерсени чечпейт да, эмичи. Мисалы бул кой тетик, муну койдон тети кой 5 сантиметр кичинекей, бирок ошол булна чоң тууп коюшу мүмкүн. Кыскасы барып өлчөп көрүп, мисалы, может бул стяжкага чыкса 90 чыгаттыр, может чыла көңнүн ичине кирип өлчөсө, может бою 87 чыгып калаттыр, 88 эмес. Ушул сыяктуу да. Ушуну сиздерге айткым келип атат. Биринчи партияда 5 баш кой чыкты, баасы 48 миң сомдон экен. Анда кызыккандар болсо байланышып көрө бересиздер байкелер, Линияларын сурабадым, бир гана ошол калды. Эрместин линиясындагы койдор булар. Козулар болсо эмеден великолепныйдын баласынан. Болду. Кыскасы калган кошумча маалыматты эсине чалып сурай бересиздер. Жаштарыны, канчанчы туут экендерин, канча тиш, баалары канча, линия кандай, бүт баарын сурап бердик. 3 баш ургач козу бар дедик элек го. Ушул козулар экен, жүнү кыркылыптыр Кой жүнү жаан кыркылганда билесиздер, кичине баягы сулуулугуну качырат го. Муну 1 айдан кийин көрүш керек да, жүндөрү өсүп. Бул былтыркыларбы ошондо? Былтыркылар. Былтыркы токтулар, Жагы 80 энеси, энелери ландырасың линиясында. Энелери ландыраш линияда. Эми просто жүнүн жаңаганда, мал баккандар өзүңүздөр билесиздер, жүнүн алдыртканда койлоруңуздар кичине өзүңүздөргө жакпай калат го, ошондой да, типа. Аны түшүнүп ала бересиздер. Ортодо кызыл, берки мынау мисалы аппак экен баш. Аркыны көрөйчү, анын деле башы экөө окшошуп кетет экен, мына экөө, Ортодо кызыл өңдүү экен. Булар ошондо тиш жарылектерби? Коз тиштер, былтыркылар. Болду. Бой сөйлөнүп ким өлчөп көргөн? Кулактарына. Бойлору ошо 82ден 85ке чейин, кулактары 19-20. Мына 80 төгөрөгү ошо окшойт. Жүнү кыркканда да кичине чыга берет бойчу. 1-2 айдан кийин жүнү өсүп дагы эме болуп калат да.
Кыскасында көрүнүп турат го сиздерге примерно. Қозылар сынды да. Куйруктары жакшы экен үчөөңүн тең. Мойны баштагы узун, белдери узун. Так кичине айдап коюңчу. Канчадан коебуз баасын? 40 миңден сурайбыз. Жүнү бар убакта кандай эле булар? Чоң эле. 45 сантиметр өлө ойноп коюш мүмкүн да. 2-3 сантиметргече ойнош мүмкүн. Так, ушул үчөө бул. Жаш ургачылардан ушулар коз иштери экен буюрса былтыркыларына. Коз кочкорлор бар экен, мондай былтыркы коз кочкор 5 баш байкелер. Жүндөр кыркылган булардын дагы бир аз жүнү өссө, мисалы могу светлый кочкор экен, жерди искеп атканчы. Ушулар эми мисалы ортодогу баары башкача болот да жүнү өскөндөчү. Вроде баары эле өңгө окшойт, темный деле көрүнбөйт го. Эми 5 баш, эмне линиялар булар? Бул жерде корабльдин прямой баласы, Вованыштын бунугунун аркы чекедеги булак узун. Нол ба? Нол Вованышпы? Мына графтын баласы. Нол, Bunun arkasındaki Ataman'ın bunuğu. Ataman Vunuk, Graf'ın balası, Vovanış'ın linyası. Bunun arka Eko Vikon. Eko Vikon, tamam mı? Gördüğünüzler. Tik şaralega. Hop. 8 aydan 10 ayga çekin maksimum. Былтыркылар экен да. Так, келесте тиштерин ачып көрөсүздөр, бойлорун көрөсүздөр. Мына жүнүнүн кыркылганы сиздерге плюс. Потому что куйруктун формалары, кулагы, жилиги кандай точно көрүнүп турат да. Мына, көрдүңүздөр, темный. Ойдан да сиздерге темный көрүнүшү мүмкүн. Козгоп коюң, Кол узун да. Кулак баштарын ары бери басканда жакшылап караңыздар. Кайсы кочкор жакса, скриншот кыласыздар да WhatsApp'тан таштап көрүп содалаша бересиздер. Же дача сууга келип көрүп кетесиздер. Мисалы мынау кочкор жакты десеңиздер, отдельно видео кылып көрсөтүп, же артындагы жакты, же мынау жакты десеңиздер көрөсүздөр да. Видеону алдына, артына түрдүрүп, жакшылап карап содалашсаңыздар болот буюрсачы. Кулактары 19'dan 21 плюска чейин. Болду. Ойнабам, графтын баласы ушул. Болду. Бүт бар линиясы бар экен. Азыр мен баасын сурайм. Калганын сиздер сурайсыздар, чалып акырынчы. Так, бааларын кандай кылабыз булардын? Бааларын 50 миңден 120га чейин да. Эң кымбаты кайсы болот ошондо? Эң кымбатына Вованыштын баласы. Нолба? Башында эле өзүн көрсөттү эле. Болду. Калганын сурай берет экенсиздер да, кандай болотчу. Болду, мына ушул кочкорлор байкелер, Калганын өзүңүздөр чалып сурап, байланышып көрөсүздөр. Ушул кочкорлор наличный сатылат. Дареги Дача суу, Бишкек, Манас аэропорттары.